Баштайлар, саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу келген коноктор, мына бүгүн сиздер менен биздин жыйыныбызда Сузак району жана Жалал Абад шаарынан келген дыйкандар, фермерлер жана ошондой эле биздин администрациянын, мэриянын өкүлдөрү келип катышып отурат. Бүгүнкү жыйыныбызда баарыңыздар билесиздер, жалпы биздин мамлекетибизде Орто Азия боюнча Багдават семинарын уюштуруучусу, Борбор Азия Багбандар биримдигинин төрагасы Ташиев Абдулла Ташиевич келип отурат. Абдулла Ташиевич, алдын ала сизге ыраазычылык билдирем. Мына өзүңүз жерлерди кыдырып, бардык биздин дыйкандарга, мындайча айтканда биздин мамлекетибизге жакындан көмөк көрсөтүп, элибизди кантип ушул жакшылыктан алып чыгабыз, кантип иш менен камсыз кылабыз, канткенде ошол туура багыт берип, туура мөмө отургузуп, канткенде ошол мөмөсүн сыртка сатып, кирешелүү бир элибизди мындай жакшылыктан алып чыгууну көздөгөн чоң программабыз бар. Аны ишке ашырып келесиз. Биз дагы сизге көмөк көрсөтүүгө мамлекет милдеттүүбүз. Аксакар Токтогулович бүгүнкү күндө Кытай Эл Республикасында иш сапарда болгондо байланыштуу уюштуруу иштерине көмөк көрсөтүп, жакындан жардам берүү деген тапшырмасы болгон. Ошонун негизинде бүгүнкү семинар өткөрүлүп турат. Алдын ала мен бардыгыңыздардан кечирим сураймын. Мени дагы азыр башка жыйыным бар эле, ал жыйынга кирип кетемин. Ошондуктан Абдулла Ташиевичтин айткан бардык семинарларына презентация, видеороликтерди коет экен, ошолорду жакындан кабыл алып, өзүңүздөргө бир пайдасы тиет, келечекте ошол сиздерге жумуш орду менен камсыз кылганы, колу кошунан айылдаштарды, район шаарларды өнүктүргөнү бир пайдасы тиет деген ишеничтемин. Анткени мен дагы мына өзүм үйдө ушул Абдулла Ташиевичтин тажрыйбасын көрүп, интернет булактарынан, соц тармактардан биз дагы багбанчылык менен иштен сырткары аракет кылабыз. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Мына Абдулла Ташиевич мындан биягына сөздөрдү улап өзү алып барат. Абдулла Ташиевич саат 9-га чакырган элек, ошон үчүн баштадык. Азыр келгендер кирип кошулуп иштебесин деген. Алдын ала рахмат, ийгиликтүү өтсүн жыйын. Бир пайдасын алып келген жыйындардан болсун. Рахмат барыңыздарга. Чоң рахмат сизге. Ассаламу алейкум. Жалал Абад шаарынын Сузак районунун багбандары, саламатсыздарбы? Сиздер менен жыл сайын өткөрүлүп жүргөн Багдават баг өстүрүү семинарында жолугушканыма аябай кубанычтамын, туугандарым. Мына ушул 2015 жылдан бери тынбай ушул Багдават саясатын жүргүзүп жүрүп, мына азыр элдерибиздин ушул багга болгон кызыгуусу койгондук. Азыр мына ушул биз баштаганда 5000 полукарлык көчөт араң сатылат эле да. Азыр ошонун саны жылдан жылга көбөйүп, мына быйыл 2 миллионго чыкты. 2 миллион көчөт тилеге каршы ошол башка мамлекеттен келип бизге отургузулуп атат да. Мына эми азыр тынымсыз ушул Садыр Нуркожоевичке, ушул Акылбек Жапаровго, анан депутаттарга кайрылып, кабинет министровго кайрылып, бизде дагы өзүбүздүн сапаттуу көчөтканабыз болуш керек. Биз дагы башка бирөөлөрдөн зарыкпай, ошол эле түрктөрдөй эле $1 алып биз деле отургушубуз керек деп жакшы сунушубузду берип келе жатабыз. Мына ушул биздин сунушубузду колдоп, руководстводагы азыр катуу бир жерлерди издеп, каражаттарды издеп, мына ушул инвитро лабораториясы менен сапаттуу көчөт чыгарууга азыр катуу аракет, жигердүү аракет жүргүзүп жатат. Мына Бакыт Төрөбаев мени бир 10 жолу кабыл алып, ушул боюнча өзү кызыгып, жаңы айыл чарба министри катуу аракеттерди жасап атат ушул жигит. Ушуга рахмат айтып коелу. Мына башкаларга караганда, мына ушул не болсо дагы жаңыча ойлонгон адам экен. Ошол түшүндү дагы, ушул чын дагы эле башка жактан алып келгенде 2 миллион көчөткө биз деген $8 миллион берип коет экенбиз.
Bir жолу 10 milyon dolar menen bir жол жасап кое турган болсок, 2 milyon эмес, ал жерде жыл сайын 10 milyoндон сапаттуу көчөт чыгып турат экен деп түшүндү. Азыр ошонун аракетинде. Эми азыр мына биз эгип жүргөн традиционный бактарыбыз азыр мындай эскирди да. Бул моралдык жактан да эскирди. Мына азыр бардыгыбыз эле союз учурунда ВАЗ минип жүргөнбүз, Волга айдап жүргөнбүз, андан кийин биз иномаркага отургандан кийин биз анын комфортун сездик да. Бул башкача экен деди. Мына ошо жаңы көчөттөр дагы, булар дагы комфорт, булар да башкача. Мунун эң жакшы жери бул обслуживание өтө жеңил да буга. Муну дарылоо жеңил, буга деген сугат системасы жеңил буга. Bunu деген түшүмүн терип алыш жеңил, буну чиканка кылыш жеңил. Анан мына биз өзүбүз отургузган традиционный алмалардан айырмасы болгон эле боюнда да. Эч башка айырмасы жок. Star Крипсондун высокорослыйсы дагы бар, среднерослыйсы дагы бар, карлиги, анан супер карлиги дагы бар да. 4 уже. Мына Европа уже супер карлиги өтүп кетип, супер карлик көчөттөрүн отургузуп атышат. Алар деген 1 гектардан 300 тонна алма алып жатышат да. Ушул эле учурда мына ушул биздин Кыргызстанда 1 гектардан 10 тонна алма терип алсак, жакшы результат болду деп ошо сүйүнүп калдык да. Туугандарым, коркпой өтүңүздөр жаңыга. Жаңынын эч кандай бизге жамандыгы жок. Жаңы келген алмаларды бирөөлөр буну деп ГМО экен дейт, эч кандай ГМО жок буда. Бул гибридизация деп коет да. Гибридтештирүү түрүндө жаңы баягындай груша, яблоко, жосом слива, персик чыгарып атышат. Бул гибридтештирилген. Могу болсо баягы алманын боюн кичинертүү, бул мына биологдор билет. Ортосунан эле тамырды кысып коет. Муну подвойду тетирип улап койгондон кийин эле жанагы эмне карлик, полукарлик, анан супер карлик болуп жатып калат. Ошол эле башка эч кандай айырмасы жок биздин алмалардан. Алмасы окшош болот. Анан туугандар биздин дагы бир кетирген ушул Кыргызстандагы багбанчылыктын жакшы болбой аткан себеби ушул сугат маселеси бизде өтө кыйын болуп атат да. Сугат ушунчалык сугаттан кыйналып атабыз. Мына ошон үчүн туугандар биздин мына бак отургузууда капельный сугатты пайдаланганыбыз бул деген бизге өтө чоң эмени берет да. Преимуществоны берет. Окумуштуулар эсептеп көрүп, бир даракты Кыргызстанда сугарганда арычный сугат менен дайыма эле астында суу жаткан учурда 30% зорго суу ичет экен. 30 эле пайыз. Себеби дегенде арыкты бар жогунан мындай айландырып өтө албайт экенбиз дагы, жанагы эмне тамырдын бир жагынан ичкендиги үчүн 30 эле пайыз суу ичет экен дагы. Ошон үчүн 30 эле пайыз түшүмүн берип коет экен. Ошон үчүн туугандарым капельныйга өтүш керек. Капельныйда гана алма 100% суу ичет. Мына ошого майда чүйдө катачылыктарыбыз менен жакшы багбанчылык кыла албай келебиз. Анан дагы эмеси биздин алмалардын дүйнө жүзүнө экспорт болуп кетпесинин дагы бир эмеси бизде разнобой да алмаларыбыз. Мисалы үчүн бир эле эмеде айында карап көрсөң 30-40 сорт алма бар. Жанагыны чогултуп келип туруп, бирөөгө сатайын десең, ага бир түрлүү алма керек. Сооронбай Жээнбековдун кезинде бизге 500 российский компаниянын өкүлдөрү келгенде, ошондо ошолор айтканда, силердин багбанчылыгыңыздарды уже бардыгын кайрадан алмаштырып туруп, бир типке өткөзүш керек. Мына Франциядагыдай кылып эле Star Крипсон, анан Golden Delicious эки эле алма сатышат да. Ошон үчүн дайыма олордо объем бар. Бизде болсо алманын сорту аябай көп. Эмеси жок да баягындай. Объему жок. Ядан келген конок сүйлөсө, неме боюнча, сорт тандоо боюнча бардык эмелерди, баяндарды ушулардан кийин мен өткөрүп берсем. Макул болсоңуздар. Мына Алтыназар эке, сиздин сөз. Рахмат. Уруксат берсеңер, отуруп эле сүйлөй берген, микрофон ошого ыңгайлашкан экен. Урматтуу дыйкандар, тышкары бизде ошол жогоруда айтып өттүм, кечиккендер укпай калды, ошентсе дагы кыскача дагы кайталап коеюн. 100 миллиондай Кытай
Республикасындағы атайын компания бар, техникаларды шығарған. Бұл бір елде тракторларды шығарбайды, шаймандарын, экскаваторларды, жүк тасушы машиналарды, түрді техникаларды шығарады. Негізінен Европаға бұлар экспорттайды техникаларды. Ошон үчүн Евростандарттын негізінде жасалған бүт барлығы ошо европалыктарга жаратылган. Мына ушул техникаларда биз алып келип сатып атабыз. 200 аттын күчүнөн баштап 90 аттын күчүнөн баштап 200 аттын күчүнө чейинки түрлөрү бар. Ошого жараша баалар артууда 31 000 доллардан 40 000ден ашыкка чейин баасы бар. Bunu leasing қатары Айлбанк менен биз келишим түзүп, leasing қатары берип атабыз. Чүй зонасында ысык аябай жакшы кетип атат азыр. Түштүк жергесинде анча алгандар бар. Көбүнчө Ошто, Баткенде алып атышат. Жалбырактан азырынча биздин бул техникадан эч ким албайт. Муну ошол 6% пайызга, жылдык 6% пайызга берилет. 7 жылдык мөөнөткө. Төлөмө болсо 10%-тын баштапкы төлөм мыктары төлөш бар. Калган бөлүгүн негизги сумманын ар жылы күзгүгө сентябрь, октябрь, ноябрь, же болбосо октябрь, ноябрь, декабрь 3 айга коюп алсаңыз болот. Дыйканчылыкты жыйнайсыз, малыңыз жайлаудан келет, колуңузда акча болуп калат. Ошол мезгилде төккөнгө сөз түрдө Айлбанк мүмкүнчүлүк берет. Ал эми пайызын ай сайын төлөп алсаңыз, квартал сайын төлөп турган койсоңуз болот. Бул 6% деген өтө төмөндө көрсөткүчтөр. Азыр статистикалык маалыматтарга таяна турган болсок, биздин Кыргызстанда где-то 12%-тын тегерегинде инфляция жүрүп атат ар жылы. Анын алдында бул 6% аз эле каражат болуп калат. Менин телефонумду жазып алсаңыздар, биздин WhatsApp группалар бар, ошол группаларда кайрылсаңыздар болот. Telegram каналда Вайдерхан контент деген биздин сайтыбыз бар. Ошол жерден ой пикириңизди айтып суроолоруңузду берсеңиз болот. Лично өзүмө деле чалып сурасаңыз болот. 0772 71 04 60. Менин аты жөнүм Сариев Абдуназар. 0772 71 04 60. Анан биздин мына областта биздин Байдыйкандын област тейлеген адиси Акман деген жигитибиз ошо жер сервистерди капсыздоо боюнча иштеп, ушул жигит дагы бир ооз сөз айтып берсин. Assalomu alaykum, урматтуу дыйкандар. Бүгүн сиздерге ушундай чоң залда кубанычтамын. Силерге айтып коеюн дегеним, азыр мына сезонго кирип баратабыз. Биздин сезон ушу жарым жыл болуп турган сезон. Ошондуктан силер жыл сайын билесиңер, дары сезондун башында арзандап, кийин кымбаттап кетет. Ошондуктан эртерээк аракет кылып, сандыкты ачып дегенде алып запас кылсаңар болот. Но апрель айына жеткенде бул Кыргызстанда эмес, дүнү жүзүндө азоттун немелер кымбаттап кетет. Фосфор не бар, жесемиштер кымбаттап кетет. Ошондуктан силерге мен айтып кетип турган сөзүм ушул эртерээк январь-февраль болуп атат, эртерээк алып кылсаңар болот. Bizde buna 2024 жылкы жесемдиктер келип вагондордо келип түшөт. Анан биз ар бир районго таратабыз. Алыбыга чейин, Токтогулга чейин, бир эле ушул жалал автобуста калып немеде, Тогузтордо жок, калган жерде бар, жерде бар. Ооба, азыр эми кичине келе баштап атат, буюрса бир жумадан кийин чоң объем келет да. Ошондуктан ар бир статка биз мына акимчилик менен жогу иштейбиз, аларга список беребиз. Кайсы район канча потребность бар экен деп ошондуктан ушул жеткирип беребиз да. Ошону айткым келет. Assalomu alaykum. Туугандар, дагы бир жолу мына биздин Кокон шаарындагы Индарама заводунун представители Карамома деген мырза азыр ушул заводдун ишмерлиги боюнча мына ушул азыркы сунушталып аткан Индарама заводунун жер семирткичтери башка жер семирткичтерден кандай айырмачылыгы бар, мына ушул дыйкандарга кандай пайдасы бар жөнүндө азыр кеңири маалымат кылып берет. Сөз сизде, Карамырза. Assalamu alaikum.
Hariom Singh as Akash Sharma. Assalomu alaykum hammalarga. Meni ismim Hariom Singh. We are from Indorama. Biz Indorama kompaniyasidan keldik. Others. Bu yerda umumiy tavsiyalar berib o'tilgan. Bug'doy, arpa, makiyaj jo'xori, paxta, kartoshka uchun qanchadan qo'llanishini Indorama oltin superfosfatida misolida ko'rsatib o'tilgan. 550 kg required for wheat, 550 kg required for barley, just like that. Ko'rsatilgan birinchisida bug'doy turibdi. Oltin superfosfatdan 550 kilogrammgacha gektariga qo'llansa yaxshi natija beradi. For every crop you can give ASSP. ASSP is the best fertilizer for each crop. Bizni oltin Indorama superfosfatimiz o'simlik tanlamaydi. Hamma o'simliklarga birdek foydali. Hamma o'simliklarni fosforga bo'lgan talabini to'liq qondira oladi. 20 countries. Hozirgi kunda ishlab chiqarilayotgan o'g'itimizni 20 ga yaqin davlatlarga eksport qilyapmiz. Okay, next. This is our fertilizer movement. We are producing in Kokand. Then we are sending that matter through the rail or through the trucks to our customers, and customers are giving that matter to the farmers. Hozirgi kunda mijozlarga o'g'itimizni yetkazib berish jarayoni birinchi We are one Indorama, Dave Aiken and farmers. We are one to protect our soil for the coming generation. hozirgi Indorama ishlab chiqaruvchilari fermerlar bilan hamkorligini ko'rsatib o'tdi. Thank you very much. E'tiborlaringiz uchun Assalomu alaykum. Zerikmedinglar o'tirganlar? Nimaga qo'yib prezentatsiyani? Vaqti-vaqti. Boshqa ishlar o'tiramiz. Bular men sizlarga tushundim, hozir qisqartgan harakat qilaman. To'g'anlar, bog'liq turg'izning modelini o'zida biraz so'z qilib ketdimmi? Da'vo aytdim, to'g'anlar bizda 3,5 million gektar yer bog'liq turg'izgan jarayonda. Şu tüşlük tarafqa 2 milyar badam, tündük tarafqa 3 milyar funduk oturqizib ola turgan bolsa, biz Qirg'izistonda hech qanday problemasi yo'q. Yaxshi, bor dönükü mamlakat bo'la olamiz. Boshqa bayonday metallurgiya, bayonda mashina stроения, tigil bo'l, ani buni qo'yib o'la. Bizning o'rniga turganimiz Malik Palvon akam aytganday, "Ey Abdullah, Qirg'izlarga Xudayım önüge yolun özü berip koygan ekan deydi. Qanday yol desem bu jaratılış deydi. Bu jaratılıştan yaxshi narsa yo'q. Biz shu jaratılışimizni yaxshi azdeklab barmoq turgan bo'lsa bo'ladi. Bizda deydi hech qanday kamchilik bo'lmaydi deydi. To'g'ri aytdi Malik aka. Yer tayyorlovni biraz aytib ketaylik. Biz ba'zi kichkina qilib turuvli mesani tayyorlaymiz, bayram yerga jersemlikka solib qo'yamiz. Cebir canavı yerga chirinni bermaymiz, biyokumus bermaydi. Canavını sırası bak ko'chatni yegular suv quyib qo'yamiz. Buna Aziyanın çölkömünde eng az degende bir gelip kerakdagi bir qilib turib qazib, buna oşul emelerdi sözsüz türde bir jersemlik qisminden abagacha detiş kerak oşul bir jerde. Buna oşonda alan keyinli özgürlük olur. Anan sapatlı ko'chat. Bizde ko'chatni sapatı taqdirda jo'qdagi biz sapatı jo'q ko'chatni o'ndiramiz-da. Egamizdagi o'zimiz o'ndirib, o'zimiz egib berib, anan oşol ko'chatni yaxshi asray olmaymiz. Yaxshi qaray olmagandan jana ko'chatimizdan yaxshi natija chiqmaydi. Anan sort tanlovi. Biz ıssiq yerga bo'lmay turgan almalarni ıssiq yerga o'tirib olamizda, buni hozir Jallovatni, O'shtin cho'lpog'ida, Leylekda, qadam joylarda borsak, barda qayrali o'sha Jonatanni, Semirengani, anan Starkeriksonni, anan Golden Delicious o'tirib o'tiradi. Bu to'g'ri emas. Sebebdeganda bat gün ısıp ketadigan, bat gün ısıp ketganligine bayramlashib, janob almalar men chala qo'shiq bo'lib qoladi.
Анан климат тандоолу. Климатты тандаганда биз мына плюс 28ден өткөндөн кийин такыр түшүм бербей турган мөмө жемиштерди отургузуп ысык жерге. Анан ошодон дайыма бакманчылыкта болбоду, бакманчылыгыбыз болбоду деп жүрө беребиз. Анан дагы бир эмеси тамчы суу бар. Кыргызстандын жеринде эң көп суу ичкен тарап 30% суу ичет экен. Болбойт, 30% суу ичет экен. Биз дарактарыбызды капельныйга өткөзмөй, мына азыр Галавал деген алма бир түбү полукарник 100 килограмм алма берет. Ошондо биз арык менен сугара турган болсок, жана 30 килограммдан ашпайт түшүмү. 30 килограмм берет. 30% суу ичкендигине байланыштуу. Анан базарды аныктоо. Базарда алмалар көп бизде. Алманын түрү менен көп. 20 сомдон 40 сом, 50 сом, 60, 70. Мына ошол жакшы алма отургузсаңыздар, жанагы дүйнөлүк базарга алып чыксаңыздар, дүйнөлүк базарда жанагы алманын өзүнүн орду бар. Мына мисалга мына Кадамжайдан же болбосо Оштон келген көчөттү сиздер сатып алганыңарда жанагыга бир эки кагаздар берилет да. Жөнүндө болду, сатып алдыңыз, ошол менен ал кишини сиз көрбөйсүз, ал киши сизди көрбөйт, жанагы сортуна эч кандай жоопкерчилиги жок. Ошол себептен биз дайыма отургузулган көчөттөрүбүздөн жакшы натыйжа ала албайбыз. Мына Борбор Азия багында биримдиги 8 жыл мээнет кылып, ошол алмаларды отургузуп, ошол алмалардын түшүмдөрүн сатып элге. Анан ошол жерден биз сорт тандоо иштерин жүргүзүп, азыр сиздердин назарыңыздарга алмаларды сунуштайбыз. Алманы мына Red Chief, Super Chief, Golden Delicious, Granny Smith, Jeromini, Scarlet Super деген алмалар. Тугандар булар жалаң ошол деңиз деңгээли 1200 метрден жогору жакка отургуза турган алмалар. Деңиз деңгээли. Мына Галавал, Ginger Gold, Pink Lady бул деген мына ошол Өзбекстан менен граница жерде Pink Lady, анын онун ортосуна Ginger Gold, анан одан жогору жакка 800 метрге чейин Галавал отургузуш керек. Мына ушул 3 алма мына ошол ысык жерлердин алмасы. Биринчи алма мына Red Chief. Red Chief алмасын өткөзүп, Red Chief алмасын көрсөңүздөр мына Star Crimson'дон жакшы. Dünya жүзүндө биринчи десяткага кирет сатылыш боюнча. Первая десятка деп өтө жакшы сатылат ушул алма. Мунун покупательдери Россия, Казакстан. Өтө сонун холодильникте жакшы сакталат, жана сулуу алма. Арчып туруп, мына ушул бизден өзгөндөн алган алманы Ташкенттеги биздин өнөктөштөрүбүз ошол жерде мына ушул алманы 300 сомдон сатылат. Red Chief'те. Red Chief алмасы бизге түшүмү Сербиядан, Польшадан, анан Казакстандан келип жатат. Азыр ушул тапта супермаркеттерде ушул алмалар 240 сомдон, 211-12 сомдон сатылып атышат. Мына бизде алма өзүбүздү алма менен 50% камсыз кылабыз. Азыр коркпой алма отургузсаңыздар болот өзүбүздүн рынокко. Кийинки алма сары алма, Golden Delicious деп коет. Бул алма алтын алма деп коет да, буну дүйнө жүзү тааныйт. Анан бардык рыноктарда экинчи орунду ээлейт сатылыш боюнча. Алсаңыздар ушундан көчөтүнөн бар канча болсо биз сиздерге бере алабыз. Кийинки алма болсо Сибирдин алмасы. Сибирде 1000 тонна алма сатылчу боло турган болсо, ошонун 800 тоннасы ошол Granny Smith сатылат. Ошол Granny Smith алмасын калма кырчы, көк жаңга, кызыл өңкөр, таран базар, верхний зонага отургузсаңыздар өтө каттуу алма болуп, бул холодильникте пышат. Күздө жесеңиздер тишиңер өтпөйт бу каттуулугуна. Тишиңерди саласыңар, үзөлбөйсүңөр да. Ушунчалык каттуу алма. 2 айдан кийин холодильникте пышат. Анан бунун немеси 5000 тонна боло турган болсо, любой точкадан келип, ошол Jeromini деп алып кетет. Кийинки алманын сорту Jeromini алмасы, буну арабтар жакшы көрөт. Араб мамлекеттерине экспорт кылсак болот. Бизде деңизден келгенде 1200 метрлик жерлер аябай көп. Бул жер тандабайт, бирге бир казып туруу керек. Астын биогумус менен 50-50 топурак аралаштырып эгип койсоңуздар өсө берет. Буга тол жакта буга курт да түшпөйт. Ташкент канча болсо алып жей берет. Биз мына комшуларга направление кылыш керек. Кытай менен
мына ушул биздин Өзбекстан, Тажикстан кошуналарыбызга алма жеткирип берсек эле биз деген жакшы жашайбыз. Кийинки алманы московский алма деп коет, скарный супер, кызыл стакан алма. Өтө өтүмдүү, бунун Москвада өзүнүн фуд ситиде постоянный покупатели бар. Буну 4 деле Азербайжан бала сатат. Каерде болсо болду, мисалы үчүн 2000 тонна, 3000 тонна жеромин алмам бар деп койсо, ушул жерден келип $1 алып кетет. Аныкталган алмаларды сунушка отабыз дерге. Кийинки алма мына Жалал-Абадка, Сузакка, мына ылдый жактарга, ылдый зонага эксеңиздер, июлдун 15-нен фурага берсеңиздер болот. Нокаттыктар келип фурага алып кете берет. Bunun toy alma da koyat, özümüzün rınıkta da жақсы emesi var. Dünya жүзінде алмалар бұрышы, уже işbelege jelebay kalganda uçup çıkar, birinci bol. Anam bunun daha bir primitiyatilini жақсы jeri, bu kışka son saqtalak. Aprelge çeyin, kaladenilikler dın etmek türü öyle. Kiyinki alma, ginger gold, sol golden deliciousin retnisi bu, belki Galavalığa karaganda 10 gün burada uçak dağı. Bu yurdun 5'inde уже bunu furaga versengizler olur. Furaga 80 sondan sat otağız biz. Mına uşul pul bola turgan nerselerde aytып otağız. Kim akça jasap uşul bakmançılıktan bay bolam dese, mına uşul bizim prezentasyаны alıp uşul menen bana faydalansanızlar. Bu sort çetirge. Kırgızstan boyunca hazır avion çıkpaydı. Avion çıkpaganına baylanıştı, mına Borgor Azия bakmanlar bilimdigi sortlarını çekledi. Nauşuları жазып alıp, alma alsan dağı, giles, ne alsan dağı, şu birlikte reislerden çıkpay iş kılsanızlar, şunda жалпылап satkanımızda kıynalmayız. Kiyinki almanın altı Pink Lady, bu deniz dengelinden 400 metrege çeyinki yerlerde, 500 çeyinki yerlerde жақсы өсür, kışka жақсы saqtalan, bunu oktyabrda bir kar görgözüp dur, yüzü olasınlar, öte kattu, kıçırakan alma. Bunun saqtausundağı aябай жеңил, холодильникте мисалы үчүн буга уже система иштетпейди, сактасаңыздар болот. Өзүнүн суугунда тура берет. Түшүндүңүздөрбү? Кар көргөзүп үзүш керек, шарты бар. Мына алмалар жөнүндө айтып бүттүм. Кийинки болсо суперчип. Бул редчиптин эмеси, баласы. Суперчип менен редчиптин бир азыр айырмачылыгы бар. Экөөнү тең эксеңиздер боло берет. Кызыл алма. Ташкентке алма. Ташкентке жакшы сатат. Kiyinki otobüs olsa, neme, ayva, bir alma. Biz bir alma ekmeyiz, bir almanın faydasını biz bilmeyiz. Bir almanın ayva çakşalat, beri rabotka alışat, jegen alışat, salat kılgan alışat. Anan ayva limon, kiyinkisi ayva eşme, kiyinkisi ayva ekmek. Bunu non beki de koyar. Jeseler olur da. Bizim bekilerge okşap katı emez, bunu jesengizler olur, soçni olur. Buna uşul üçönü göngül bölgülü. Kiyinki otobüs olsa, gilas. Kimge gilas oturguzam dey turgan bolsa uşul Жалал-Абад чөлкөмүндө deniz dengeli 800 metrege çeyin Sweetheart Skina Lapel. 800 metreden 1200 metrege çeyin Ziraat 900. Anan odan öde jagına Regina Cordia oturmuş gerek Жалал-Абадтыктар. Mına Regina Cordia'nı kechki gülдөсүнө oturguzsa болот. Себеби дегенде бұл гүлдөгөн кезде тоо жакта суу болот дагы, бул гүлдөшү узак болгондугу үчүн энелиги күнгө кургабайт дагы жакшы чаңалат. Regina дагы, Cordia дагы. Экинчиси, мына Regina, мына Cordia гиласи. Чоң гилас болот экспортко. Мына түздөгү гилас бышып бүткөндөн кийин ровно 1 айдан кийин бышат. Гиластын баасы 200 сомго чыкканда алып чыгасыздар, мына толуктар. Коркпой эккиле мына Cordia менен Regina суукту жакшы көрөт. Анан ортолугуна болсо мына Ziraat 900 эгесиңер. Ziraat 900 ортолугуна. Ысык эмес, дагы суук эмес, орто жерге Ziraat 900. Буну чемпион по калибру деп коет. 36 для него никаких трудностей не составляет. 36 деген бул өтө чоң калибр. Буну Кытайлар любой региондон тартып алып кете берет. Мына Ziraat 900'дү kim orta çende jeri bolsa ошону отургузгула. Ziraat 900. Ana mına bu kiyinki Sweetheart, ana kiyinkisi bolsa Skina, ana kiyinki bolsa Lapelser, bular sama apelayishi sort. Sizler jana суроо берип кеттиңиz. Менин gilasim rasa gülдөйт дагы, анан кийин эч нерсе түйбөйт дегенде
мына гилас гүлдөгөндө ортодогу энелиги кургап калат дагы. Кургап калгандан чаман албай калат да. Опоздание болуп калганлыгы үчүн кеч калып туруп, анан ушулар түшүп бербей, анан түйсө дагы 7 айлык баладарын таша берет да. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн самоопыляющий сорттор коюш керек ысык жердеги адамдар. Самоопыляющий, мына Жалалабад, Сузак, Нокен, центрлер бар го. Жалаң, лапе, сивка, скина гана эккиле. Үйүңөргө эксеңер дагы, талага эксеңер дагы чөткө результат берет. Түшүндүңүздөрбү? Анан кийин мисалы үчүн скинаны сөзсүз кошуп алдылар. 100 аласыңбы, 10 скина кошуп ал. Бул деген не? Баягында страховка. Дагы мисалы үчүн гүлдүн өзү иштебей кала турган болсо, бул опыление кылат деген сөз да. Түшүндүңүздөрбү? Ким анан кийин ушул малга чейин өзүнүн 12, 13 жыл, 15 жылдык гиластарынан түшүп мал албай жүргөн болсо, мына скинанын бутактарынан улагыла, скинаны өзүнө алып барып отургузула, мына ушул скина өтө күчтүү опылитель болуп эсептелет да. Мына гиластардын эркеги деп койсок болот да. Түшүндүңүздөрбү? Каттуу опылитель. Ушуну алып экилет. Жакшы опыление берет. Анан туугандар азыр мына стимуляторлор чыгып калган. Опыление болгон балда кадимкидей баягы мындай таустун же дагы бир мындай пардуу эмелер бар го, ошодон жасап койгон. Сау узун болот. Анан жанагына болсо акырга окшогон эмеге жайып туруп, немеге тазикке өзүнүн порошок болот, ошону жайып туруп стимулятор деп коет. Ошо тийгизип гиластарга мындай тийгизип чыксаңыздар китайский метод. Чаңдашат да. Ошону дагы үйрөнгүлө. Эми үйрөнбөсө, эч нерсе билбесек эле мына карап турабыз, алманы малак жеп атат, же бир немени карап, жөн эле карап, я, курт жеп кой, деп карап тура беребиз. Эмне, балдар, өзүбүздү жесе деле тура беребиз. Аны көрүшкүлө эле. Ары жакшы койсочу. Кийинки лот өрүк туугандар. Өрүк раса соң пул болот. Ким багбанчылык кыламындан кийин мен ушул дайым эле ошо бактын ичинде жүрө бергим келбейт. Нагы бери болсун деген адамдардан көп. Мына ошолорго Приция, Рубиста, Магадор, Микадор, Вандеркот деген өрүк сунуштайбыз. Силердин багбанчылыгыңар өрүк эксеңиздер 1-2 гектар жерге. Май айында уже бүтөт. Болду, пулду чөптөккө салып, башка ишиңерди кыла бересиңер. Кийин эртеп шатырган ушул Приция деген өрүк кып-кызыл болот, базар бак. Муну көргөндө эле нарактан эле келип алып кете беришет. Биз өзүбүздүн рынокты Өзбекстан менен Тажикстанга берип койгонбуз. Эртеп шар рыногубузду. Ошону кайра алышыбыз керек. Приция, кийинкиси болсо Рубиста, кийинкиси болсо Магадор, Микадо, одон кийинкиси болсо буну өткөзүп тур. Мына Микадо кийинкиси, дагы кийинкиси мына Вандеркот. Мына Вандеркотко көңүл бөлгүлө 5-майда пышат. Приция болсо 25 апрелде пышат биздин чөлкөмдө. Эң биринчилерден болуп пышат да, былтыр биздин балдарыбыз барып фура коюп туруп 150дөн багылганда бербей 200дөн беришти да. Нормальный акча да бул. Ар бир түбү жок дегенде 30 кило берет. Ошо 6-жылы 30 килоге чыгат да. Анан бунун несі жакшы, бул бою кичине болгондугу үчүн бардык полукардиктер. Стойка коюп туруп, үстүнө сетка тартып койсоңуздар, ысыктан, сууктан, мөндүрдөн, кеч калган кардан бардыгынан сактайт. Анан баягы чымчык чокушунан сактайт гиластарды. Ушундай бактарга өтүшүбүз керек биз. Туугандар, ошонун капелькасына 3000, тосконунда 3000, көчөттү 4000, 10.000 болду. Сеткасы 1000 сом, $1000, анан немеси болсо, стойкасы болсо 4000. Общий $15.000 менен классический, эң защищенный, эч нерседен коркпогон сон бакыл боласыңар да. Капельный системасынын полный ичинде болот. Так, кийинкиси Юнус Бей, бул кургай турган. Буну түрктөр Европага гана сатат, только Европа алат. Сушеный сушкасын. Кийинки өргүзүлсө кабашы. Бул да жакшы кургай. Анан Халил оглуна кайтып койгон сары өрүккө. Мына Халил оглу. Бана прозрачный болуп кургайт экен дагы. Анан гелевый болгондугу үчүн буну деген ичинде мындай сублимацияга чейин кургатып туруп, мындай сал берип атканда кытыр деп сал берет экен да. Мен базарын көрдүм. Өтө өтүмдүү экен. Өтө өтүмдүү. Ошон үчүн туугандар, мына биздин өзүбүздүн
рынокадағы сапатты өріп киргизишибиз үчүн Халилоğlu, Кабаши, Юнуспей деген кургай турган сортторго өтүшүбүз керек туугандар. Эски эмелерди баягы котур-чотур баскан ичине өзүнүн тамыры өсүп кеткен өрүктөрдүн баардыгын жок кылыш керек. Селекция жок болгондугуна байланыштуу өрүк жесеңер билесиңерби, өз жесең ичинде бир как будто бир килем кийиз салып койгон да. Согун соруп калган таштап бересиң. Себеби дегенде ичине өзөктүн ичине селекция дикушка болуп кеткен дагы ичине өстүрүлүп кеткен да. Түшүнүңүздөрбү? Мына кийин өрүк эгем десе кайрылгыла, үйрөтөбүз, бизде сонун агрономдор бар. Мына азыр бардыгыңыздарды айтайын, мына сенсорный телефон көтөрүп жүрөсүңөр. Анан кийин күнүгө эле силерге мындай келип, силердин убактыңарды алып, чогулуш кылып отурбай, кийинки чогулуштарыбызды келгиле туугандар телеграмга өткөрөлү. Мына Өзбекстан мамлекети, Өзбекстандагы бардык дыйкандар, бакмандар, ишкерлердин бардыгы телеграм пайдаланышат. Биз болсо ошо 1000 киши бактыккан WhatsApp группада жүрө беребиз. Келгиле телеграмга өтөлү. Кимде телеграм бар? Кана кол көтөрүлөчү. Мына азыр Борбор Азия бакмандар биримдиги деп жазгыла дагы биздин группага поступать эткиле. И мына ошол биздин айтып аткан сабактарыбызды ошол жерде кайталоосу жүрүп турат дайыма. Кайталоосу. Ошого кайталоого кириңиздер. Макулбу? Так, азыр көрсөтүп койсоңуз мына Борбор Азия бакмандар биримдиги. Мына Борбор Азия бакмандар биримдиги дейсиз. Теманы бассаңыз эле. Теманы басыңыз. Мына добавить участника деп турат, ылдыйракта. Поступать этсеңиз. Өзүңүз кириңиз. Мына добавить участника дегенде мына тууган уруктун бардыгын кошкула. Анан ким туугандар 200 көчөт утуп алгысы келип атат менен $800. Мына ким утуп алгысы келип атат? Бардыгыңыз 200 киши кошосуңар дагы модераторго өткөрүп койгула. 200 бардыгыңыздарды бир лотко киргизебиз дагы. Кимдин фамилиясы чыкса, биринчи орун 200 көчөт, экинчи орун 100 көчөт, үчүнчү орун 50, төртүнчүсү учишканын 20 көчөт. Катышкыла туугандар 200 эле адам кошсоңуздар болду. Мына ошол жерде статистика деген бар, биз ошол жерде көрүп турабыз. Силердин бизге кошкон кишиңер бизге көрүнүп турат. Макулбу? Силер туугандар лотко кайта бериңиздер, сабакка. Так, мына өрүк жөнүндө айтып өттүм, кийинкиси лот. Так, шапталы. Шапталы өтө пул боло турган, кереше бере турган тармак. Мына ошо Royal Glory, Glow Heaven, Sweet Lady, Extreme Global, Extreme 486 дүйнө жүзүндөгү первый десяткада турган алма. Эң башында 5 неме, первый десяткада турган шапталын тандаганбыз. Мына биринчиси Royal Glory, Nectarin, сулуу, жакшы сатылат. Кийинкиси болсо түктүр шапталы, Glow Heaven. Бул дагы өтө сонун сатылат, жакшы сакталат. Кийинкиси болсо Nectarin, Sweet Lady, бул дүйнө жүзүндөгү чемпион. Сатылыш боюнча, даам боюнча, сакталыш боюнча да. Кийинкиси болсо Extreme Global, бул да аябай сонун сорт. Одан кийинки сортубуз болсо Extreme 486. Мына Extreme 486-ны мына ушул жогорку зоналарга ексеңиздер, буну мына өзгөндүк биздин бир туугандарыбыз эгип туруп, 1 килограммы 120 сомдон Ташкент алып кетет. Өтө өтүмдүү, бирөөсү 400 грамм болот. Бир отуруп бир адам тоет да. Түшүмдүүлүгү аябай жогору, 100 килограммдан жогору берет. Бир түбү. 1 гектарга 660 туп атат. Бул алма, алмалырут, би алма 2-ге 4-е келет, полукердиктер. Калгандары бардыгы 3-ге 5-е келет туугандар. Ошол схеманы эстеп койгула. Кийинки лотубуз болсо алмурут. Алмурут бизде оруп атат. Силерде да оруп атабы? Капкара болуп эле бактериялык ожог болуп, алмуруту жок эле калып калды. Алмуруту дагы отургузганда биз мурда Санта-Мария, Конференция, Талгарка, Зимняя Киргизская, дагы ар кандай сортторду алып келет элек. Азыр ошолорду токтоттук, себеби бактериялык ожогго тургузуу сорттор эмес экен. Азыр биз Маргарита, Марила, Вильямс, анан Harrow Sweet деген 3 сортун тандаганбыз. Буларга өзүнүн антибиотик бар. Жылына бир жолу чачып койсоңуздар оорубайт бактериялык ожог менен. Ким алмурут деген десе, верхний зоналарга эккен жакшы. Себеби дегенде бул сентябрда бышып, сактоого киргенде кышындасы бул мына ушул алмуруттар өтө сонун пул болот. Мына Маргарита Марила биринчи сорту, экинчиси Williams, Душес деп коет эле Союз кезинде. Мына ушуну эккиле.
Бұл да бактериальный ожог өте туруктуу. Анан кийин мына биздин талгаркага окшоп кеткен херусвит деген. Бул вообще оорубайт экен. Мына ушул 3 сортко токтолгула. Өтө сонун сорттар. Маза кыласыңар да, жегенде дагы, сатканда дагы. Ким олмурут деген десе, мына ушул 3 сорттон чыкпагыла. Кыргызстан боюнча чечилген 3 сорт. Кийинки мотубуз так слива. Сливаны тоғандар біз жақсы тоғат қойыз, сливаны біз дайыма ограждение ғана қылып үйреніп қалғанбыз. Слива бізге пұл бермей дейбіз, бірақ андай емес тоғандар слива өте жақсы пұл бола тұрған вариант. Мына сілерде өзіңірді мына келечек деген ішқана бар. Келечек ішқанада ар қандай сорттарды сығып атышады. Егерде жеріңер көп бола тұрған болса, мына ушул 4 сортты егітсеңіздер, ең біріншісі Стенлей деген сорты. Стенлей сорты бұл кейінгі өткізді. Стенлей сорты бұл құршақтықынан 5 есе чоң екен, құршақтың сливасына, чоңдығы бойынша. Ақсынықынан 3 есе чоң, таластықынан 1 есе чоң. Аябай чоң болады деген ағанан кейін бұның қағы лап бұйғанда қақ болады екен. Чоң қақ болады екен. Бұның түшімділігі шыншалық чоң екен. 1 гектардан еңгілі албадым дегенде 60 тонна слива береді. 60 тонна слива өзіңіздер білесіздер, бұл деген 20 тонна қақ болады. Азыр бұның қағына 200 сомда бізде қардар бар. Қанша болса алып кете береді, бұл мемлекеттердің аты Германия жана Австрия мемлекеті. Бұл жерде ұшында Стенлейден içine bir нәрсенің bir гел қойып тұрып, бұлар бал араластырылған bir krem koyup kenarda camlık krem. Anam oşunun bir öğüsünü bir karabukasında 14 üstlük olarken oşun 14 üstlüğü 50 eurodan satılırken. Uşunçalık senli neme? Son bir motor kullanım dese kaygınızdan bulan var. Bizde bayağı alma deviririz. Alma gile söylüyor, alma gile söylüyor. Jobuna sliva da alacak şey. Sliva bizim tölgümü öte sonuncu. Kim eğer dese karılarınızda kurbay kalan sortu Stенлей. Кейінгі sortu болса, Angelina'da Moskvada 1 kilogramı 800 rublden satılады. Moskvada yaşap işlep жүргендер білет. Бұл Salvador'dan келеді 1 kilogramı 800 rublden satılады. Мына ушул слива туғандар апрельге чейин сақталады холодильникте. Алмада айында сақталып тұрып өткен. Еш нәрсе болмайды екен. Езілбейді екен. Жөнінде ящикке тізіп тұру керек. Бұны заморозкада қылбайсың, жөнінде өзі тұрып өткен апрельге чейин. Өтімді, ана кимден ошол жері бола тұрған болса, алып егіңіздер, бұл дағы 660 штук батады, 1 гектарда. Ана мына кейінгі 2 сорт, Black Amber, Black Splendor, өтең, бұлар переработкаға аябай сончы сок түшөт бұдан. 1 тоннасынан 800 литр сок түшөт кен бұдан. Ким сок менен иштей тұрған болса, сокқа тапшырам деп ексеңіздер болады. Беркелерге қарағанда бұл түшүндүрүгү 130-140 тоннаға чейин береді. Сер қасында кен суыны аябай талап қылады кен, мұны только сулуу жерлерге егіш керек екен. Қараңыздар, кейінгесі Black Amber чоң болады. Өтті сонын. Ушул 4 слива Кыргызстанға чечилген. Ушул 4 сорту эккеле. Эко-переработкаға, бирөө кышка сактаганы, бирөө болсо кургатка. Кейинки лотубуз бадам. Бадамдын туғандар 3-кө бөлүнөт. Бадам, кол бадам бар, тиш бадам бар, анан таш бадам бар да. Тиш бадам менен кол бадам бар. Дайыма ушул марттын башында гүлдөйт дагы. Булардын түшүм берүүсү 10% вероятность бар. Biz sunuşlayotgan taş badam bolsa, bul 15 aprelden keyin gülдөйт. 15 aprelden keyin gülдөгөнүнө байланыштуу бул Кийинкиси Техас, кийинкиси 10 апрель. Маңызы 3 тонна. 3 тонна маңыз берет. Бадам эмес, маңызынан 3 тонна берет. Кимге керек болса кайрылаңыздар, туугандар. Колдон келишинче жардам берип, ушулардын кантып отургузат, кайсы жерлерге отургузат, не кылыш керек, чоң бак кылам дегендер кайрылгыла. Туугандар колубуздан келишинче сіздердің консультирует етіп айтып беріп тұрабыз. Телеграмды айттық, телеграмға қосылуға. Кейінгісі байро, бұл қайрақы жерге. Қайрақы жерге егіп тұрып су керек емес болып.
Түшүнүңүздөрбү? Кетмен сапын өткөрүп алгандан кийин болду иштейбиз. Кийинки лотубуз жаңгак. Жаңгак туугандар Фернер, Чандлер, Франкет, Френнет бул түз жерлерге отургузгула. Биздин реликтивий бактардын жанына отургуза турган болсоңуздар, чаңдаштырып биздин бактардын бардыгы кап чыгарып. Аны кап буручтары алып барып ийгилбейлер. Кап керек. Бул Фернер, Чандлер, Франкет, Френнет бул жаңгактарды түз жерге отургузгула. Эмне? Аргандай да. Бирок жаңгакка караганда бадам бизге өтө выгодный. Bir жаңгактын ордуна почти 10 бадам отурду. Түшүнүңүздөрбү? Бадам менен келесиздер одан көрүп. Өткөрүп жаңгактарды. Фернер, Чандлер, Фернет. Мистер туугандар Ахмади, Акбари деген эки сорту бар. Мына оозу ачык болуп, чоң болот. Ахмади, Акбари булар иранский сорттор. Буларды дагы немелер Түркияда Газантеп деген жерде жасап алышат. Эгерде көчөтү керек болсо кайрыласыздар. Кийинки лотубуз болсо кургай турган сорттор, аялдар билет вареньяга майда жакшынакай керек да. Майда сонун болсо, мына ушул анжырлар майда, анан кургайт булар. Мына ушул бакендик туугандар кургатып, өрүк сатып, кара сорттар бар. Так. Анан туугандар бизде дайыма ушул алма, өрүк, традиционный бизнестер кайтып туруп, анан көп киреше бере тургандагы жактары бар да. Ылдый зоналар, мына жымылысты эгиптер кургатсаңыздар 1 килограммы 1,5 миң рубльден сатылат. Жымылыш. Свежий бойдон 500 сомдон кетет. Малина караганда 3 эсе кымбат. Мына жымылыш ысык жерди жакшы көрөт. Мына малина 28 плюс 28ден 85% түшүм бербей коет малина. Бул болсо ысыкты жакшы көрөт, боло берет. Канча болсо боло берет. Жымылыш деген. Материалы каракаттыкына окшош болот. Өтө жакшы кургайт. Кийин эгер десе бунун да көчөттөрү бар. Кайрылсаңыздар болот. Жымылыш. Бул жаңы бизнес да, жаңы бизнестин түрү. Анан кийинкиси болсо ушул тоо тараптагы туугандарым баягы немени жакшы тересиңердер. Шиповниктер. Шиповникти түшүнөсүңөр. Бирок шиповник не тикенектүү да. Монун абсолютно тикенеги жок дагы мынау кандай десем болгарский перецин деп кичинекей да. Болгарский перец бар, ошону да баягындай чаңдашпай калгандары кичине түйүп калат го. Ошого эле окшош болот дагы. Буну дүйнө жүзү издеп жүрүп сатып алсак, бул пряность, буну деген кулинарияга иштетет. Бунун кагы 3000 рубль. 1 килограмм кагы 3000 рубль. Анан биздин шартта алайда, чоң алайда, мына калма кырчын, көк жаңгактын үстү Негизден келген канча? 2000-3000 боло берет. 1200дөн баштап 2000-3000ге чейин эге бересиңер. Өтө түшүмдүү болот. Анан буну деген кургатуу немеси, буну деген шамалда кургатыш керек да, салкын жерде. Салкын жерде кургатканда полезный свойстволору бардыгы сакталып калат экен дагы. Баягы балды аныктаганда, диастазаны аныктаганда эле буну сууга жемитип туруп эле бир текшергенде эле машинеге давай тарт дейт да. Мына ушул жымылыш менен годжи ягодага өткүлө, бул баягы алмага караганда, рентабелдей, өрүккө караганда, башкасына караганда мына ушул жымылыш менен годжи өтө сонун эме шарт болот. Эгерде ким ушуну эгем десе, кайрым кылам, ушунун өзүнүн агроному бар. Түрк агроном биз менен келет дагы, плантация кылып туруп, эгип, жаза бай элебиз деп турам. Экинчи жылы уже түшүм, полноценный түшүмгө кирип калат, экинчи жылы. Сулуу, кыйшык, любой жерге боло берет, самый главный тамыр почвада болсо болду. Сууну жакшы ичет ол. Көчөттүн пулу 100 сом, 120 сом. Объемуна карап. Көбүрөөк алсаңыз 100 сом, азыраак алсаңыз 120 сом. 1 гектарга 10 миң батат. Бою малинаныкынан кичине. Жалпак өзү, кичине өзү. Годжи, ушуга өткүлө жалбактын өдө зонасы чоң алайтуу, чаркал, мына аксынын сары челеги, буяк болсо мына өзгөндүн берки бети, өтсөңүздөр нормально.
Aysı malla bu mayda bile. Kavurlap koyu ketmeydi mi? Yok köy. Çaylabay. Canavatın kızı. Bire gelsin Balkanski'ye okşap bir yerinde söyle. Bir yıllık bile göp yıllık. Göp yıllık. Bire gelip koyasın ketebe. Na, göp жи, анан жимылыз. Öyle marjinal, жақсы. Анан biz жүзім жоқ бізде, білесіңдер, жүзім вообще жоқ бізде. Қырғызстандың жүзімін столға қойып тұрып, бір ара жеп тұрған болсақ, бір күнде жеп қойып келеміз. Ошон үчүн туғандар жүзімге көңіл бөлгілі, бізде 38 жүзімнің сорты бар. Ошонун жарымы урug'u жоқ жүзімдер. Әрқандай түріменен бар жүзім. Заказ бергілі, қалаған жүзімдерді қалаған количествода алып келіп береміз. Хорошо? А мына кішкене көрсетіп ата сарысы дейді. Раса шерін жүзім, ақ жүзім деп алыштыр бұны. Немеде Түркияда өздері қату жейді екен бұны. Та кейінгісі болса, бұлар бұл да жақсы жүзім. Кейінгі жүзімден алты кардинал. Şunu benden de ne büyük business slide üzerine olsa red kullanır. Sıra çok bakıyoruz. Kim de şu bakmakçılık boyunca sıra olsa desenize bile 2-3 sıra. Kim bak oturmuşam dese Srednye Asya'nın çölkömünde sözsüz türde bir kup yerdi yumuşatışı gerek. Bir geldik terenliği bir. Kazık paraçalarımızda 30, 40, 50, 60 santimetrede мынандай столға окшогон плац болот. Ал жерден суда өтпөйт, абада өтпөйт, ошон үчүн биз эккен көчөттөр 7 жыл, 8 жыл бодой өтүрө берет ордунда. Өтө албайт да. Ошол көчөттү казсаңыздар, ошонун немеси болсо, тамыры болсо гычмек болуп калган да. Мындай кийиз болуп өсүп калган болот. Анан ошол кургайт. Бирге бир казганыңардан кийин жанагынын түбүнө, эң түбүнө бергиле. Жерсендиктерди. Тамыр ошол жерге жетип баргандан кийин иштей турган кылып коюш керек. Мына азыр жөнүндө немеде шамалга учуп аткан немелерибиз бар. Жүндөр бар, ошонун түбүнө таштап салсаңыздар, ошол 6-7 жылдан кийин ошол биздин көчөткө азык болуп берет. Malina boyunca маалыматтар айтып Малинаны туугандар плюс 28ге чейин өткөн жерлерге болбойт. Жакшы түшүн бербейт. 3 жыл 2 жыл жакшы иштейт, бирок кийин кургап калат. Айсыз жерде сатылабыз. Малинанын көчөтүн мен рекомендация берген бир киши бар, Аскар Сулайманов деп, бул киши өзү түптө жашайт, Бишкекте, анан кийин ошол түптө өзүнүн холодильниги бар, ошодон аласыздар. Эгерде неме алса, экранга номерин чыгарып койсок азыр. Так мен айтамын, силер жазып алыңыздар. Майлы. Так, Аскар Сулайманов. Ушул кишиден алла, ушул көчөнүн көчөтү Польшадан келет, сертифицированный. Анан бул Аскар Сулаймановдун көчөттөрү приживаемый аябай жакшы. Жакшы түшүн берет. Аскар Сулайманов. Так, 0550 жазгыла. 0550 66 02 21. Ушуну жазып коелу. 66-02-21. Аскар Сулайманов, Польшадан келген, бұл кішілер не бар? Малина бар, ежа малина бар, крыжовник, клюква, калина, черемуха, брусника, калина. Мына неме бар, жимылы бар, лужины да бар. Бар жоқ бар да бұл кішілер. Бұл Польшадан Андрес Сулик деген ең қиын неме бар. Питомники бар, ошоның бәрін иштейт. Ол Европаның камсыз барған киши. Genç alып келишти. О, genç alып келип атат. Анан агротехникалык эрежелерди сактабайлы. Мына Белоруссиядан, Краснодарский крайдан келип аткан көчөттөр бардыгы ордуу келип атат. Мына ошол Бакыт Төрөбаев азыр ушунун сапаттуу гана көчөт киргизип, анан өзү дагы ушул Кыргызстанга мына ошол альтернатива кылып, анан чектөө менен эле кылбастан ошону өзүбүздө чыгара алды деп азыр аракет кылып, эки окумуштуу жигит бар бизде, Майрамбек менен Максат деген экөөтө инвентурочу. Жанагыларга азыр каражатын бөлүп берип, немеге Ысыкөлгө булар азыр бир жылда 100 миллион же 200 миллион малина, анан кийин карагаттын көчөтүн чыгарганы
катуу аракет кылдык, кийинки жылдан уже иштеп калат. Өзүбүздүк болду. Бұл жақтан ilgili oruçların altında belgisi diye sortu aldı eder bize. Hani kurtalar zekset, karşı bir sortu bulup etmeyi. Жоқ, бұзылмайды туғандар бұл бір-біріне чаң алғанда өзі генетикасында оқиды. Чаңдашып демалды. Улап, вегетативтік жолменен бүчір сазы ошонда ғана өзгертсе болады. İranski misken verin olsa o. Бізден оласыңар мен номерім. Мен неме? Номер жазған 0778 0778 94-05-05 ekran açık oldu. Ruslan Beknazarov. Ruslan da жазылды. Ruslan. Мына ушул жигитке кайрылсаңыздар, кетте акча жок азыр. Багоктук заман бага келгендердин эле пул жок, эмне кылат? Пулдун баары деген коррупциялар жеп кетип отургандарга азыр өкмөт пул берип атат. РСК банктан барып, анан ошону фатва бөлүмүнөн дагы биздин балдар барып сурашты. Эч кандай маселе жок экен, Мудорова экен да. Мудорова. РСК банктан баг отургузууга берип жатат. 1 миллион сомуна bir жылда 33 000 сом кош берет экенсиздер. Бул экөө кол алышып 1 миллион берем сага, сен мага 33 000 кош бересиңби? Ошол баг экенин пайдасынан чыгарып бересиңби? Болду деп туруп кол алышып туруп эле мусулманча кылып ала берет экенсиздер. РСК банкка баргыла акча чектелүү, 7 миллионго чейин берип атат. Кандай документ сурайт экен ал жерде? Документ паспортуңуз болсо, ошого документ түзүп анан өзү керектүү эмелерин айтат. Бирөө ойлар. Жердин кагаздарын сураса керек да. Жердин кагаздарын дагы сурайт. Анан эгерде 1 миллион алсаңыздар, жердин кагаздарын сурабай эле берет экен. Эгерде 1 миллиондон ашкан болсо ИП керек экен. Индивидуальный предприниматель деген кагаз менен барсаңыздар, 7 миллионго чейин акча бере берет экен. Кийин ошол мен баг отургузат элем. Ошол мага стойка керек болуп атат, мага кабельный керек болуп атат, мага ушул көчөт керек болуп атат, сапаттуу көчөт отургузат элем деп, ошондо кыйналып жүргөн биздин биралдарларыбыз болсо, РСК банкка баргыла, мына бүгүндөн баштап барып, алып ошол каражатты өздөштүрүңүздөр туугандар. Мына уже бийлик дагы азыр багбандардын эмесин угуп, башка жакка мындай бербейт да. Башка тоокчулукка, балыкчылыкка оларга 11, 12, 15% берип атат. Түшүнүңүздөрбү? Багбандардын бардыгы сакал койгон мусулман болгондугу үчүн мына Мудорованы дагы бизге эмеге келди да, биздин бийлигибиз. Бизге встречага келди дагы. Азыр мына багбандар бардыгыңыздар эч качан бирөөдөн акын жебейсиңер багбандар. Керек болсо, мисалы үчүн оюңар дагы таптаза, анан кантип силер барып кредит ошо пайыз менен аласыңар. Ошону биздин бийлик башчыларыбыз ошону ойлоп таап туруп, мына именно ушул ишти мына багбандар өздөштүрсүн, биз дагы өзүбүз мөмө жемиш менен толук камсыз кылалы деген программа менен ушуну менен жүрөбүз туугандар. Келиңиздер биргеликте өзүбүз мөмө менен камсыз кылайлы. Азыр базарга кирсек, алмадан башка эч нерсебиз жок да. Азыр базарыбызда курмабыз болуш керек эле турап, өзүбүздүн алмурутубуз турап, өзүбүздүн жүзүмүбүз болуш керек эле турап, кышка сакталган сливабыз болуш керек эле, бар жок болуш керек эле. Азыр болсо мынтип жалдырап эме кылып отурабыз. Башка бир жактардан мына апельсинди өзүбүз жеп атабыз. Итибиз келсе итибиз жебейт ошону. Деп өлтүрөсүң мени улап. Кандай эмне болду сен дейт да. Туруп, өзүбүз жеп атабыз ошо апельсинди. Ошол мандаринди жеп атабыз. Кытайдан келген бардык улам пиццит, гербицидке суарылган башка жактан келген алмаларды жеп атабыз. Ошон үчүн туугандарым, биз өзүбүз аздан болсо дагы күнүгө жаратмандык кылайык. Bir көчөт отургузуп болсо дагы биз жаратмандык кылып, сиз өстүргөн бактан 100 килограмм алма бул Кыргызстандын байлыгы, балабой продукт болуп эсептелет да. Ошон үчүн балабой продуктты ашыргандан кийин, анан кийин балар түшөт дагы, ошондон тенденция пайда болуп биз жакшы жашайбыз. Ага чейин мына 3,5 миллион гектар жер турат. Ошонун 1 миллион 300 000 гектарын бөлүп берген, элдерге 500 000 гектар жер ФПС'тин жерин оны
Zalan eski aile hükümetleri basıp alıp, jenesinden kalan ençilerini özleri işletip atacak. Belki emeli olsa 1.300.000 gektar жерді 850.000 gektarı ne? Suğat bolğanmenен ал жерде жарымынан не батпағабыз біз. Белеге болғанбыз. Қайрақты жерге барбағанымызға қанша болды. Анан кийинде неге биз жакшы жашап айтабыз деп ушинтип өзүбүзгө суроо берип атабыз. Мына эмне үчүн жакшы жашап айтабыз? Эч нерсе өндүрбөгөн мамлекет барып туруп кул болот. Мына Жак-Ив Кусто айтып атат да, страна, которая ничего не производит, она обречена к исчезновению деп атат да. Ушул сөздү уккандан кийин кандай таасир бербейт бизге? Мына бүгүндөн баштап туруп, бар айледагы мониторинг деп коет да, үйдө эшикти ачкандан кийин карашыңыз керек. Так, муну алмам эмне турат деп. Бул качан калма мындай. Эч нерсе бербейт, парча басып берет. Ал балам, ал. Түй менен казып ал. Мына түйі қала тұрған болса, дүмірі дағы 15 жыл дағы зиянкес шашып тұрады. Мына полный барлық немеменен құрчап алыппын да бұл жерді. Ал немемен, терек. Bir терек, 1 гектар жерге зиянкес шашып тұрады. Bir терек, мына мысалы үшін қошнаңыздың тереги бар ма? Ошол помидорыңызға дағы, сәбізге дағы, картошкаға, алма, өрік, шапталы бар жоғы менен 1 гектар жерде радиуста Wi-Fi шашқандай зиянкес менен обеспечение тұрады. Тал, терек, мәжрүм тал, қаражығаш, бақа терек, заран, ұшылардың бардығы сорный еме олдыр бұны. Специально баяғындай бізге бір, бізді мұнда башқарып жүрген шектер, әпкеліктер бұлар еш бақылар бәсіндағы, іштен сақылар бәсінде бізге таштап кеткен мұрасы екен. Оны осы айрақ-айраны өлтірбей біз оны көтеріп алып жүреміз. Айырға болсақ, жаңын үй салсақ да бапар olmaz. Тал, терек, емені бұнан Мирзоев алдырып отыр. Ол түшүндүр. Агар битта ашу мажырын тол боло деген болса, маша ахолida hech kim nima нормальный бодring yeyolmaydi ekan deb turib oldirib o'tadi. Buni biz tushunmay aytamiz-da, biz tushunishimiz kerak. Ушул тал терек, мурза терек ушулардын баардыгын жыйнаштырып, мына бул материалдар болуп берилет экен да. Канча жылда баягы ичиндеги курт ошол менен кошо кетет экен дагы баягыны жейт экен. Жеп акыры не түшүрөт экен баягы. Бир күнү сарайын басып алып турган түшүп кетиптир деген сөздөр ошодон экен. Сасна иштетип атабыз, бар жок жакшы жерлерге турабы. Мына сасна бир теректин ордуна 10 слива эгип койсоңуздар, ошол слива жыл сайын 5000 сомдон киреше берсе, 15 жылда 75.000 болот. 75.000 сомго силер канча терек алат? Азыр бир куб канча болот? 18 болду. 20га чыкты. Бул 3 куб алат экенсиң да. Түшүнүңөр, ошон үчүн тал терек мажырын талдата коңшуларга да айткан, тууганым мен эккеним менен сен бар жок мени неме кылып атат экенсиң. Кел тууганым, мына ушуну чечели деш керек. Түшүнүңүздөр туугандар, мына азыр бизде сонун мүмкүнчүлүк турат. Башка мамлекеттер өздөрүнүн жерлерин баардыгын ээге болгон. Ээге болгондагы азыр бизне жерлерибиз бош жер абсолютно. Ошол жерлерди беде кылган жерлерге алма эккиле, өрүк, шапталы, мына жымылыс эккиле, клевер өскөн жерде годжи өсөт. Клевер өсөт го? Клевер деген бул беде. Беде өскөн клевердин кандай түрү болсо, годжи ошол жерде өсө берет экен. Түрк айтты да мага. Беде бармы? Беде. Бартсаң беде өскөн жерде өсө берет, годжи жерде да. Элестетип көрүп, бир гектарга айдап коюп туруп, ошол жерден бир 3 тонна годжи сатсаңыздар, 9 миллион акча болот. 9 миллион канча пресс алып болсаң ана. Каянат тапат, клиент өзү келет. Шеф түрктөр өзү эгиктирип, өзү алып кетет. Түшүнүңөрбү? Анан жардам бересиздер да ошо. Ооба, консультациясына бар жолда биз туруп беребиз, сатышына да биз жардам беребиз. Анан туугандар мына кийин пахта зар кылып аткан болсо, туугандар пахтанын пайдасын жалаң эле ушул заводу барлар, анан балабактан саткандар көрүп атат да, пахтанын пайдасын. Пахтаны эккенди токтоткула дагы силер кызыл карагат эккиле. Кызыл карагатты мына Өзбекстандан бизде клиент бар. 150 сомдон канча болсо алып кете берет кызыл карагатка, Варенияга. Анан кызыл карагаттын ушундай сорттору бар, бизде 1 гектары 40 тонна берет. 1 гектар. Кызыл карагат неме ал? Кызыл карагат деген кара карагаттын кызылы. Üçünden göre sizdin daraktaydı. Üçünden göre başlayıp başlayıp. Suroğumuzu düşünmüyoruz ne kadar? Bu az bir vatkan. İçinde su yapkan köçetti. Üçünden gibi okeyizde, üçünden gibi dörtten göre başlayıp bile. Bizde köçetlerinde neyin vardı?
дарақтардың неме алыста неме түшін бергені бұл бадам 3-ші жылы береді, қалғандары бардығы 2-ші жылы түшінге береді. Гиляздар алмала бар. Гиляс алма бардығы 2-ші жылы сигналды түшінге кіреді. Мына азыр Россиядан ақша келіп отады, Россиядан келген ақшаны бары өлі біз не қылып отауыз, өзгенді ас жеп қойып отауыз. Чайханада жүріп отауыз, бір қаяқтағы бір баяғы аусын отырыш, бір ақ отырыш, сестра отырыш қылып отып, қанша пұлдарды міне израсход қылып отауыз. Мына келген, ертеге балдарыңар миграциядан келгеннен кейін балдарыңарға не дейсіңдер? Сен жөнеткен ақшаны біз бәрдегі жеп қойдық балам деп айтпас үшін туғандар азыр Россиядан келіп отқан әрбір сомға сұрамжалды мәміле қылғыладағы балам үшін деп тұр, неберең үшін деп тұр, уже 5 сотық жерге почти 60 көшет қой. 60 көшет отырғызып қойсам, әрбір 30 келеден түсін бергенде, небере чеберен келгенде беймарал жейіп бәрдегі. Ең бірінші міне ерте пышақ тұрған өлік отырғыз. Арқасынан анан кейін ерте пышақ тұрған гиляс отырғыз, кеш пышақ тұрған гиляс отырғыз. Onun ortasından alma oturğuz, almurut oturğuz, bunda çeredon pişevre tuğan kılıp, koşal 5 sotluk yerge 60 köçetli, 6 tur kılıp turup bölük koşal, möme jemislerin özünün toluk kamsız kılası. Bundan kapilli sistema koyup koyarını, жақшына қарап қойсаңыздар, ертеге балдарыңыздар келсе, бар жүгір, магазинге бар демейсің, бар жоқ қолыңда. Жұлу алып келіп астына қойып, жазда келеді, жайда келеді, күзде келеді, өзіңнің продукцияң болады да. Onun için ballar jönetкен ақшаға жақсы мәміле жасалады туғандар. Üç yerlerge dörtağız, üç yerlerge көпшілдік дарақтарды келауызды. 2018 жылы Соронға Жээнбеков бұйрыққа қол қойғандағы үліс жерге, өзіңнің қайрақ жерге, саға тиесілі жерге бақты өресі, қанша сәсетің болса, ошодан телхат алып қой. Мен қаршы емеспін. Шunu baktılgan. Anan tuğanlar sasetlerge moral getirmek için eski köçet oturguzbağılar, biz sunuşta atkan köçetlerden boyu 4 metreden ötmeyi. Oşun жақсы, қолы керек. Anan bunun nesi жақсы, мен başında айтып кеттім ғой. Стойка қойып, üstüne сетке тартып тұрып, баққыл болсаңыздар, бұл деген самый безопасный баққыл болды. Азыр ең чоң көй майна деген бір чымшық болды. Тұтап отсаң көзіңді қойып кетті дейді. Бар жоқ жеп қойып. Бар жоқ. Ошо майнадан сақтаныш үшін противоградный сетке тартып қойсаңыздар майна келеді. Кохон келесі çok еді. Түсініңіздер ме? Береміз. Сізге өте байдиқанға біздің жаңағымыз бар еді, жаңақытты қазір малға беріп қалдық та 20 сом болды сатышты ақтау айткен да. Біреудің құсағы біле той екен. Шын бір мемлекетке ұсыныс ташы керек, же Тойбаев қайтыш керек, біріне сақылсақ. Мұрда бізден ири бұйры, томпақ-сомпақ немелерімізді базар көтері öğretіледі, ала öğretіледі базар. Сәбір дегенде альтернатива жоқ өледі. Жана Абназар әкем айтты ғой, 4.000-5.000 тонна жаңғақ кергізіліпті. Олардың жаңғағы барды Қытайлар біріне ұқсас екен. Біздікі болса, гүлөзі жоң, гүлөзі кішіне, товарный вид жоқ бізде. Сату, анан біз не қантып сатышымыз керек. Қазір не тез неменің арасында, мына ушул базар қорған районының әкемі, мына Жалалабад губернаторы тез әрекет қылып тұрып, ошол эле Кытайдан, ошол эле Украинадан арекка колап келиш керек дағы, жаңағы жаңғақты чагып тұрып, анан баягынын маңызы бойдан сатып, же майын сатышты үйрөнүшүбүз керек. Ана ошолда биз рынокто кармак болобуз. Эми Кытайлар бул жаңғакты эгип алды, биздики мына эки немени карап туруп, азыр мисалы үчүн бул сулуу болуп турса да, базарга барсаң, бул отуруп болуп турса, баягынын кайсысын аласың? Тамына карабай калып турасың, адамдарчы. Мына түшүнгөн эле адам, мисалы үчүн мен түшүнөм дагы, мен даже өзгөндүн жаңгагын жейм. Мен только кызыл үңгүрдүн жаңгагын жейм. Себеби мен билем. Ол жерде кандай ценность бар экенин, кандай эме экенин. Ушуну түшүндүрүш керек да элге. Рекламаны да күчө түшүрүш керек. Мына горный орех как выращивается и как выращивается вот этот китайский ширпотреб. Ошону элдерге түшүндүрүшүбүз керек. Мына билбей эле, мына билбегендіктен мына өзбек туғандарыбыз уже полный Қытайдың жаңғағын жеп қалды. Мына қоңсы мемлекет. Қытайдың жаңғағы. Қазақстан жеп отыр, Россия жеп отыр. Ошол себептен де біздің базарымызды Қытайлар сындырып қойды да, ачык эле айтканда. Ошону стандартқа келтириш үчүн мына бутоо системасын үйрөнүш керек. Биз жаңғак буталбайт деп эле жүрө берсек, жаңғакты буташ керек, гәрләш керек, жаңғакка энтомофаг коюш керек.
Мына ошондодан кийин жаңгактын немеси өзгөрүп, майдасы, чукумасы азайып, чоңоюп, башкача болот да. Экология уртат бербейт да бизге, бир шаар. Биз ушундай закондорду чыгарып койгонбуз дагы, бир колуң менен кыла бер, экинчи колуң тос камай берем деген ушундай закондор менен жашап атабыз. Ошондо мына 90 депутат, азыр 90 депутаттын ушул немеси кыла турган иши бул ушул эле да. Жерде элдерге жеңил берүүнү айтыш керек эле да 90 депутат. Мына азыр 90 депутат мына жерде не кыласың ол маданият министрине барып, не кыласың Гипраземге барып, бул райондун немесинде чечиле турган маселелер. Келип туруп ошо наоборот ошол маданият министри келип, мына базар коргондон мына жерди бербе. Бул жерде Паланбай деген Курманбек менен баягы неме чабышкан жер. Бул жер тарихий мурас. Жалал Абадтан эмнеди бербе? Немеден болса Алабокадан мынаны бербе деп туруп, бул жерди белгилеп койсо, анан кийин тетиги отдел планирования келип, нерде бербегин, берге аэропорт салабыз. Нерде бербегин, жерден поезд жол өтөт деп обозначать этип берсе, анан үчүнчүсү болсо, жанагы Гипразем болсо келип, мына жерлер бонитети аз экен, ошол жерди бере бер деп койсо эле болду да. Азыр болсо барасың, акимге жолугасың, аким сени жер департаментке жөнөтөт, жер департаменттен сени Бишкекке жөнөтөт, сени олорго барасың, олордон келесиң кылып, ошону жеңилдетип коюш керек эле. Балким ошондой кылып койгондор. Азыр мына Жалал Абад облусу боюнча канча 1000 гектар жерди узак мөөнөткө 25 жылга бак отургузууга берип жатат. Кабарыңар барбы? Садыр Нуркожоевич 500 000 гектар жерди чечип, жанагы кунарсыз жайытты. Элге таратып атат. Алгыла. Жерлер берилип атат. Ал 10 гектар, 20 гектар, 30, 40, 50, 100 гектар кылып алып бак кылыңыздар. 5 жылга берип атат. 25 жылга. Жок, ага чейин 25 жылга берген. Мурда 1 жылга берген, анан 3 жыл, анан кийин 7 жыл болгон. Азыр ошону сразу 25 жылга берип атат. Узак мөөнөткө өздөштүргөн. Айды эртеге ойгонуп алып, сен айды карагыла. Сен автомобиль алып чыгып, мындай кара ыңгайлуу жер болсо, ошол жерден барып, айыл өкмөттөн немесин алгыла, баягындай контурун алып туруп, анан мына ошол Сузак районго барасыңар. Сузак районго барып туруп, ошол жерден анан ушуну сунуш бересиңер. Ушул жерди мен бак кылайын дедим эле, ошону мага чечип бер десеңиз, анан кийин сизге керектүү справкаларды топто деп туруп берип, бак кылып аласыңар. Ким жерим жок, кыйналып атам, мен бак кылып берет элем деген адамдарга ушундай мүмкүнчүлүктү берди. Азыр 500 000 гектар жерди ийгиликтүү өздөштүрүп алганыбыздан кийин, анан уже миллион, анан кийинки миллион, 2,5 миллион кунарсыз жер бар да бизде. Ошонун баардыгын узак мөөнөткө бак отургузууга берип жатат. Алыңыздар туугандар. Көчөттө шорсу болобу? Көчөттө шордуу жерге нак эксе болот. Алмурут, шор жерге. Анан шорду кетирем десеңиз, 2 тонна имдарама салсаңыз, пашта 8 кылып коет. Жерди даярдап алды. Бере берсең. Сиз айтып койсузбу, унун сапаттары жөнүндө. Баягы Казакстандан келген ундар жөнүндө айтып калдыңыз го. Туугандар, бизде азыр Бакай тапсыр, мен мурунку сабактарыма катышкан, ушул ун боюнча, баягы жеп аткан продукталар боюнча айтып берип атат да. Мына силер жанатан бери отурдуңуздар, туугандар. Мына чогулушубуз уже 2 саат, 2,5 саат болот деп атат да. Мына ошол силерди кармабаш үчүн ушул жөнүндө мен Telegram группада мына ушул биз жеп аткан продукталар жөнүндө, жанагы китайский туз жөнүндө, глюкомат натрия жөнүндө, мына ундун баягы генетикасын өзгөртүрүп, кароолчу неме кылбастан, баягы неме чычкан жебей турган кылып туруп, мышыктын генин кошуп койгон жөнүндө баяным бар, ошону Telegram'dan кайтала десеңиздер, кайтала берейин. Telegram'a кириңиздер, Telegram'da бизде бир 15ге жакын агрономубуз бар. Бар жок эмесинде сүйлөшө беребиз. Ошол жерде бир эле бакмандар эмес, дыйкандар деген группабыз бар. Мал чарбачылык, тоок багуучулар, арашан кой багуучулар деген бизде сонун группалар бар. Ошол группалардан кирип пайдаланабыз. Колубуздан келишинче ошол жерге консультация берип турабыз. Азыр мына маалымат заманы, азырчы маалымат заманы. Кириңиздер. Мына жерде Борбор Азия багбандар биримдиги деп эле кирип эле, теманы басып эле, вступить кыласыңар, кошулуу деп. Кошулгандан кийин добавить участника деп туруп, канча болсо киргизе бересиңер. Добавить участника десеңиздер эле,
өзүңөрдүн тууган урук, тааныш, билиш, кимдин жери болсо ошолордун баардыгын киргизе бериңиздер. Анан лично өзүмө звондады, Абдулла, сен өзүңөр консультация алайын дедим эле десеңиздер, 0772 20 0000 менин номерим. Азыр ушул иштеп атат, WhatsApp. 0772 20 0000. Көчөттөрдө жакыра келе, мына сезон моменттер бар бушактап келе берди, онда алабыз. Туугандар, мына Кочкоротторго уюштурдук, холодильник бар экен. Эгерде силер дагы мына Борбор Азия Бакбандар биримдиги менен Бак Дөөлөт фирмасы менен кызматташтык кылам деп ушундай балдар болсо холодильниги бар. Көчөт алып келип салып беребиз. Канча болсо, 100 000 болсо да көчөт алып келип беребиз. 100 000, 300 000, 500 000 канча болсо. Эми ачык эле айтып коеюн, туугандар, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Сербиянын көчөттөрүнүн сапаты өтө төмөн. Отургузасыңар, эң эле жакынкы түшүм бергени 7 жылда берет. Алмаса. Белки мисте адамдары деген 15 жылдан өтүп кетет. Ошон үчүн ачык эле айтайын, жаңы усулдагы польский, итальянский, германский, голландский, анан ошол болбоду дегенде турецкий көчөт отургузулат. Мына ушуну бир отургузуп көргөнүңөрдө баардыгыңыздар бакманчылыктын маанисин түшүрүп, бакманчылык ушундай болот экен деп каласыздар. Бул өтө башка нерсе да, бул комфорт. Бутоо жеңил, дарылоо жеңил, түшүмүн терүү жеңил, ухот өтө жеңил. Жакшы. Аял кишилер өзү эле кыркып кое берет. Өзү мына ушул чогулушту азыр биз бир спонсор издеп атабыз. Эгерде ушул чогулушубузга спонсор табылып кала турган болсо, международный организациялардан же бир ички каржы боло турган болсо, ушул чогулушубузду ар бир айылга өткүзөлү деп атабыз. Азыр эми Жалал Абадтын каймактары келип отурасыңар, туруп, мына үчүн бардыгыңыздар, мисалы үчүн бардар адамсыңар, колдоруңуздарда акча бар. Мына силер үлгү болуп көрсөтүп, хотя бы жок дегенде 50 сотиктен быйыл эгип туруп, элге бир көрсөтүп койсоңуздар, калган эл бардыгы деп ушуга өтүп кетпек. Чоң рахмат туугандар.